урматтуу Чаткал район тургундары, урматтуу эл журт, урматтуу тоолук туугандар. Бүгүн мен Чаткал районуна урматтуу президент Садыр Кожоевичтин тапшырмасы негизинде келип Чаткал районуна менен таанышып, Чаткал районунун иштерин, проблемалары боюнча карап жүрөмүн. Негизги маселелердин бири ушу Чаткал районунун келечеги менен бүгүнкү күндө жасалып аткан жумуштарынын эффективдүүлүгүн текшерүү жана эртең келечек боюнча чоң маселелер көтөрүлүп атат. Биринчи маселе бул жол маселелери. Урматтуу эл журт, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мына залда отурган чаткалдык туугандар, жергиликтүүлөр, Чаткал району бул баягы орусча айтканда тупиковый район болуп калган. Так, бул жерге жакшы жол жок. Мына Алабука тараптан жол жаман. Мына Талас тараптан болсо жол такырда жабылып калган. Кыш айларында болсо жолдор жабылып, район 5 күн, 10 күн, кээде 15 күн дагы эч кандай байланыш жок жатып калган күндөрү да болгон. То есть район ушул район болгондон бери ушул проблема чечилбей келет. Бул союз маалында чечилген эмес. И союздан кийин дагы акыркы 33 жылдан бери чечилген эмес. Бардыгы келген чоңдор, айрыкча президенттер, премьер-министрлер, министрлер бардыгы келип айтып кетет. Ай жолуңарды чечебиз, жакында жолду болосуңар, ушундай деп. Бирок чечилбей келди, туура. Бул негизги маселелерден болгон. Ошону карап отуруп, эмне үчүн чечилбей келген? Биз ойлоп атабыз, негизинен көптөгөн мурдагы жетекчилердин бардыгы эле Чаткал районунда эл аз. Бул жерде адамдар аз дагы, булар эптеп ушул тоол шарттарда жашай берсин деген ушундай бир маселе кылган окшойт деп ойлоп калабыз да. Себеби дегенде мамлекеттин да күчү жетпей чечкенге, аракет деле болмок, бирок аракет да кылынган эмес да. Ошон үчүн урматтуу президент Садыр Кожоевич өткөн жылы ушундай тапшырманы берген. Чаткал районуна кеткен жолду толук бойдон оңдоп, жасап, түзөп, 4 полосалуу кылып, асфальттап, элдин турмушун оңдоого өтүшүбүз керек деп тапшырманы койгон. Ошонун негизинде билесиздер, азыр мына Алабука Канышкая жолу курулуп атат. 172 километр. Анын 100 километри быйыл, 100 километри быйыл бүтөт. Калган 72 километрини эмдиги жылы бүтүрөбүз. Эмдиги жылы Канышкаяга чейин, Алабукадан Канышкаяга чейин толук бойдон 172 километр жол бүтөт. Бул жолдун курулушуна бүгүнкү күндө 4 миллиард 700 миллион сом акча бөлүндү. Бул көп акча, бирок көп болсо дагы ушул биз ушул жерде жашаган элибизге шарт түзүшүбүз деген максатта ушуну жасадык. 4 миллиард 700 миллион. Андан сырткары ошо президентибиздин койгон тапшырмасы негизинде мына тигил Кара-Бура районуна түшүү, Талас облусунун Кара-Бура районуна түшүү жолу. Так, Кара-Бура ашуусу деп коебу, не деп коет эле? Так, Кара-Бура ашуусу деп коет. Кара-Бурага түшкөн жол. Мына ушул жол 38 километр экен. 38 километрден билесиздер, кээде ушу баягы жол, ошол жерде кен тазалагандар, кен иштеткендер, жолчулар тазаласа анча-мынча өтүп калчулар жайында. Кышында такырда жабылып калчу, туурабы? Себеби дегенде көчкүлөр болчу, таштар кулачу, жолдор жабылып калат эле. Мына ошол проблеманы чечиш үчүн тапшырманы алдыбызга урматтуу президентибиз койду. Биз азыр ошол жерде 1 миллиард 700 миллион сом акча бөлүп жол транспорт министрлигине ошол проблеманы чечип атабыз. Эми ошол жолдун эң катаал болгон, эң көп жанагы кар көчкүлөр түшкөн 16 километри жаңыдан башка жол болуп салынат. Ошол жолдун астына чейин, жана Карл Маркс айылы бар, дагы кайсы айылдар бар ошода. Еферма деген бир айыл бар. Ошол айылдарга чейин Кудай буйрса толук асфальт жасайбыз. Анан аркысын перевалга кеткен жакты мындай жакшынакай таш жол кылып туруп, кышында дагы, жайында дагы жүрө бере турган ыңгайлуу жолдорду жасайбыз. Ал үчүн 1 миллиард 700 сом акча бөлүндү. 700 миллион сом акча бөлүндү. Бул эмне үчүн ушул маселелер чечилип атат? Себеби бул жерден эгерде биз Таласка жолду оңдоп кое турган болсок, эки облус, Жалал Абад жана Талас облустары бири-бирине, Чаткал жана Кара-Бура райондору бири-бирине тез-тез каттаганга мүмкүнчүлүк түздү.
Бул жерден чаткалдыктар Таласка дагы ашып кете берет, Кара Бура аркылуу. Бул жактан Алабука менен Аксыга дагы чыгып кете беришет, Жалал Абадка. Так, ошол мезгилде мына таластыктар дагы Таласка темир жол келет, Маймакка билесиздер. Маймактан көптөгөн товарларды алып түшүрүп туруп, ушул перевал менен өтүп жол оңдоп койсок. Алабука менен тигил Жалал Абадка чейин, Ошко чейин товар ташып кетип калса болот. То есть туристтердин келгенине көптөгөн маселелер чечилет. Ошол мезгилде ушул жерде иштеген жанагы инвесторлор, аларга дагы жолду пайдаланууга ыңгайлуу болуп калат. Мына ошентип отуруп, Чаткал районунун жолуна эле 2 жылдын ичинде, былтыр жана быйыл жылдын ичинде 7 миллиард сом акча бөлүндү, туугандар. Мурда андай болгон эмес, же болду беле? 7 миллиард акча бөлүндү. Облустар ушундай акчалар бөлүнүп атат, а биз болсо ушул Чаткал районуна гана ушундай акчаны бөлдүрдүк, урматтуу президентибиз. Андан сырткары мен дагы бир иш жумушум, мына эртең барам, мына Суу Самырдын жолу. Төбашыдан түшкөндөн кийин Алабирге чейин 100 км жол экен. Ошол жерге дагы президентибиздин тапшырмасы негизинде быйыл 100 км жол курулуп бүтөт. Ал жерге 3 миллиард сом акча бөлүндү. Аны да эртең текшерип кетем, эмне болуп аткандыгын. Эмне мен ушунун баардыгын силерге айтып берип атамын, урматтуу туугандар. Себеби бүгүнкү күндө мамлекетибиз ушуган акыбалы жетип калды. Мүмкүнчүлүгү түзүлүп калды. Мурда деген миллиард эмес, бир 5-10 миллион сом бөлүнчү эмес. 5-10 миллион сом бөлүнүп каралып калчу эмес. Эми мындан ары андай болбойт. Биз буюрса мамлекетибиздин ар бир тоо шартында жашаган айыл болобу, район болобу, баардыгын камсыздаган милдеттүү болобуз. А мурдалар болсо анча-мынча шаардын тегерегин карап, шаардын ичин карашып эле элет жеринде жашаган элдерге көңүл бурулчу эмес. Эми андай болбойт. Андан сырткары мен азыр эле барып көрүп келдим, Чаткал райондук төрөт үйүнүн, роддом деп коет да бизде. Төрөт үйүнүн акыбалын көрүп, таанышып чыктым. Эмне үчүн? Себеби биз көбөйүшүбүз керек. Так. Көбөйүшкө дагы мамлекет шарт түзүп бериш керек. 2026 жылдын 1 январынан баштап төрөлгөн ымыркайлардын жакшы мамлекет тарабынан акча бөлүнүп бере турган болду. Президент указ чыкты бул боюнча. 2026 жылдын 1 январдан баштап төрөлгөн 4-чү баладан башталат. 4-чү баладан баштап 10-чу балага чейин акча төлөнөт. Бул деген ошо 4-чү балага 400 миң төлөнөт. 7-чи балага миллион төлөнөт. 4-чүгө, 5-чиге, 6-чыга да төлөнөт. 7-чиге миллион төлөнөт. 7-чи балалуу болгондорго. 10-чу балалуу болгондорго 2 миллион төлөнөт. Бул кайсы үй бүлөлөргө төлөнөт? Бул тоолуу шартта жашаган 1800дөн бийик жашаган айыл кыштактардагы төлөнгөн ымыркайларга төлөнөт. То есть Чаткал району 100% буга кирет. Мындан ары Чаткал районунда балдар көп төрөлүш керек. Ушуга шарт түзүшүбүз керек. Мен азыр тапшырма берип келдим. Кудай буйрса быйыл күзгө чейин, ошо январга чейин, январда башталат эми. Январга чейин Кудай буйрса роддомду толук бойда ремонтун өткүзөбүз. Ремонтун өткүзүп, жаңы керектүү жабдыктарды алып келип, шарттарын түзүп, ушу толук биздин кыздарыбызга, толук келиндерибизге, ошолорго баардыгына шарттар түзүп беришибиз керек. Биз ушуну түзөбүз. Биз жанагы балдарды көп төрөш керек, көбөйүшүбүз керек десе, кээ бирлери тамаша иретинде кабыл алат да, андай эмес. Бул өтө олуттуу маселе. Мамлекетте бул мамлекеттин коопсуздугун сактай турган, эртең келечегибизди аныктай турган, мамлекетти сактай турган маселе бул. Ошондо биз олуттуу карашыбыз керек. Мындан ары Чаткал районунун биздин урматтуу кыздарыбыз, келиндерибиз көбүрөөк төрөгөнгө биз шарт түзөбүз. Так? Шарт түзөбүз. Көбүрөөк төрөп, көбүрөөк болачактуу болуңуздар. Ошого аракет кылыңыздар. Мына мен азыр сурасам, жылына дейт Чаткалда 200 бала төрөлөт экен. 200 ымыркай көз жарат экен. Ушуну жок дегенде 1000ге жеткизишибиз керек. 1000ге.
Uktunglarmı? Жылына ушул биздин мына чаткалдагы роддомдон 1000 ыңыргай көз жарып туруш керек. Биз буга мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Мамлекет айтып атпайбы, акчасы да төлөп берет, шартын да түзүп берет, баарын жасап беребиз. Мына жолдорду да жасап койдук, зыңгырап туруп келе турган. Жайы кышы каттаганга мүмкүнчүлүк бар. Мына ошондуктан эми мен түшүнөм, азыр маселе башталат. Чаткал районуна барып төлөшүбүз керек. Туура. Ал үчүн мына айыл өкмөттөр кана барбы бу жерде айыл өкмөттөр? Айыл өкмөт баштары. Бирөө, экинчиси каякта келбедиби? Экинчиси келтирди, экөөңөр ар ушул төлөлгөн балдардан учетун алгыла. Уктуңарбы? Эти серьезно айтам. Ал бала келин бу жерде жашап атабы, жашабай атабы? Же төлөшүнө 1 ай калгандан кийин төлөп алып тургандан мага миллион бер деп жүрбөсүн. Уктуңарбы? Ушул жерде жашаш керек. Биринчиден, экинчиден ошол эле указдын негизинде төлөнгөн бала 1 жашка чыккандан кийин берилет акча. 1 жашка чыккандан кийин берилет. Ал төлөгөн келин ушул жерде дагы 1 жыл жашаш керек. Төлөгөнгө чейин ушул жерде баягы 1,9 ай эрте ушул жерге келип жашаш керек жоктор. Туурабы? Ушул отчет-учетун алгыла. Себеби дегенде эртең ызычуу болуп жүрбөсүн. Себеби Чаткал району бул толук бойдон кирет экен да. Ушундай кире турган райондор 1-2 район бар. Калган райондор жок. Жарымы кирет, жарымы кирбейт. Ушундай. А биз жактагы мына сузак райондор болсо вообще кирбейт. Ал жерде 10% толук кирбесе, калганы чөлдүктөр алар кирбейт. Урматтуу туугандар, мен сиздерге ушунчалык келгенден кийин 1-2 маселелер боюнча силерди мамлекеттик деңгээлдеги маселелер боюнча тааныштыра кетейин. Себеби дегенде күндө эле келип силердин алдыңыздарга келип аткан жокпуз. Урматтуу эл журт, бүгүнкү күндө мамлекетибизде Кудайга шүгүр деп айтсак боло турган акыбалга жетип калдык. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мамлекетте өтө көп проблема көбөйүп кеткен. Проблемалар ички, тышкы проблемалар көбөйүп, мамлекетибиз ушул өзүн өзү камсыздай албай, акыркы маалдарда башка жактан кредиттерди алып, акчаларды карызга алып, зарплаталарды берип калганбыз. Бул факт. Бул мен жөнүндө оюма чыгарып айтып аткан жокмун. Бул ушундай болуп калган. Мына бая коронавируска деп келген 300 миллион сомду жалаң зарплатага берип жок кылышкан. Потому что зарплатага бере турган башка эч нерсе калган эмес. Карызга акча алып, айлыгыбызды төлөп калганбыз. Так, сырткы проблемаларыбыз көбөйгөн. Мамлекет ушу мына бизде айтып коет, кургуйга түшүп кетип аткан, түштүктө ушинтип айтат. Кургуйга түшүп кетип атканда ылдыйлап кетип аткан. Так, жылдан жылга жыл бетер болуп кыйналып кетип атканбыз. Мына Кудайга миң калла шүгүр, мына урматтуу президентибиздин башында турган бийлиги келгенден кийин ушул маселе токтоду. Ылдыйга түшүү процесси токтоду. Мына быйылдан баштап мен ачык тагы айтып коеюн, биз кайра жогоруга көтөрүлүү процессин баштадык. Жогоруга көтөрүү процессин баштадык. Азыр биз толук бойдон өнүгүү процессине түшүп, ушу өнүгүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Ал эмне менен көрүнүп атат? Билесиздер, бизде тышкы проблемалар өтө көп болгон, чек ара проблемалар өтө көп болгон. Мына 3 жылда каттуу иштеп, ушу күнү-түн иштегенибиздин негизинде Өзбекстан менен чек араны 100% бүтүрдүк. Андан кийин проблемабыз Тажикстан менен чек арабыз болгон, көйгөйдүү болгон. 4 жылдын ичинде Тажикстан менен чек арабызды бүтүрдүк. Азыр эми ушул бүтүргөн чек аралардын бардыгына чек ара зымдарын, чек ара тосмолорун тартуу иштери жүрүп атат, кызуу жүрүп атат. Так, ушулар бүткөндөн кийин биз эми өзүбүздүн ички проблемаларыбызды көбүрөөк өнүгө баштадык. Ички проблемаларды чечишибиз керек. Жашаган эли журтубуздун турмушун, инфраструктурасын, жашоо шарттын, келечегин бүт баарын аныктаганга аракетти жасашыбыз керек. Бүт күчүбүздү жумшап туруп. Мына ушуга аз багыт алдык. Аны өзүңүздөр сезе баштадыңыздар окшойт. Бардык район шаарларда, республикабыздын бардык жеринде тегиз чачылып төгүлгөндү жыйнап, баягы тешилген жолдорубуздун баарын жаңыдан куруп, мектеп, садигинен баштап, эмне керек болсо, больницасы керек болсо баарын кура баштадык. Мына 2 жылдан бери айрыкча быйыл өтө жакшы кура баштадык. Биздин мамлекетибиздин экономикасы акыркы 3 жылдан бери только өнүгүү процессинде кетип атабыз.
23. yılı 8,5% için dengeli dönüksek ekonomika var. İçki produksiya da koyalım. Tak ekonomika 8,5% olsa. Bıldırkı yılı 9,5% oldu. Bıyılkı yılı 6 aylıkta 10,5%'ga çıktı. Biz bugün günde ekonomikası şunday ösüp, kattуу темппен ösüp ketip atkan mamleketlerin arasından bu murdağı Sovetler Soюзу mamleketlerin arasından birinci orunda durabız. Ekonomikası ösüşü. Oşoндуктан бюджетimiz көтөрүлдү. Мына бюджетimiz 3,5 есе көтөрүлдү. Так. Эгерде мурда мен бир эле мисалды айтып кетейин, таможнядан мурда 2020 жылга чейин эң көп топтолгон акча 37-38 миллиард сом болсо, туугандар. Бүгүнкү күндө таможнядан өзүнөн эле 150 миллиард акча топтолуп атат. 5 есе көп акча топтолуп атат. Налогтон 60 миллиардга чыкпаган акча топтолуп атат. Бүгүнкү күндө 250 миллиард акча топтолуп атат. То есть биздин экономикабыз ушундай бир кызуу темппен өнүгүп атат. Ошондуктан биз ушуну колдонуп элибиздеги бүт проблемаларды чечип калайлы деген аракетте. Мына өзүм айтып атпайбы, азыр тигил Чаткал районунун эле жолуна 7 миллиард акча бөлүндү деп. Кайдан түшүп атат бул акчалар? Мурда бул акчалар кайда болгон? Эмне үчүн мурдадан бери ушул акчалар чыккан эмес дагы элдин пайдасына иштеген эмес? Себеби мамлекетибизде өтө чоң коррупция бар. Коррупция мамлекетти чырмап, талкалап, ушу садиктен баштап чоң ак үйгө чейин, министрлерге чейин коррупцияны алкаганда болгон. Бирөөгө пара бермейинче, бирөөгө акча бермейинче, бирөөгө бир подарка бермейинче иши бүтпөй калган. Естественно, ошондой маалдарда ким байый? Ошондой маалда мамлекеттик чоң кызмат иштегендер, коррупцияга аралашкандар, так, налогду төлөбөгөндөр, мамлекеттен урдагандар, ошолор гана ошол категориядагы адамдар байыгандарын калган калың журт ушул төмөндөп жакырланып кете берет. Мектепте жакырланган, жолдой жакырланган, элдин айлык акысы, пенсиясы эч көтөрүлбөстөн жакырлай берген. Мына ошол процесс азыр токтолду. Кудай буйрса, мындан ары биз калың катмар, калың журт. Ушул карапайым эл журттун турмушуна аракет кылышыбыз керек. Карапайым эл журттун турмушу оң болуш керек. Биз бар шактарды түзүшүбүз керек, жолун куруу беришибиз керек элге. Зыңгылдатып. Каалаган жагына каалагандай болуп кете турган болуш керек. Шарттары болуш керек. Кышы жайы дебестен. Мектебин куруу беришибиз керек, садигин куруу беришибиз керек, больницасын куруу беришибиз керек, зарплата, пенсиясын көтөрүп беришибиз керек. Мына ошондо гана элдин кичине акыбалы оңоло баштайт. Ал эми биз аны жасабай турган болсок, анан жанагыдай бир уч топторго мамлекеттин бюджетин талата турган болсок, анда акыбалыбыз оңолбойт. Бирок ошо бөлүнүп берип аткан акчаларды дагы бүгүнкү күндө дагы туура эмес пайдаланган мамлекеттик кызматкерлерибиз көп. Аларды күндө-күн алыс биз жазага тартып атабыз мыйзам чегинде. Мындан кийин да ушундай болот. Эч кимди аябайбыз. Эгерде кимдир бирөө мамлекеттин акчасын уурдап, бюджетин уурдап, бөлүнгөн акчаларды өзүнө ыйгарып көрүп кала турган болсо, андай адамдардын колуна чаап туруп түрмөгө барып тыгабыз. Же ал мамлекетке ак кызмат кылып берет, же болбосо ушу түрмөдө чирийт. Экинчи, үчүнчү жол жок. Эч ким аябайт азыр. Мына кечээ президентибиз дагы кайгылып айтты, көрдүңүздөр. Күздө деди көрөм мен силерди эмне кылганыңарды деп. Каалаган, сураган акчасын берип атабыз бардыгына. Себеби ошого жараша Кудайга шүгүр акчабыз чыгып калды. 10 миллиард, 20 миллиард, 50 миллиард деген акчаларды облустарга бөлүп берип атабыз. Мен алгыла. Иштеткиле. Бирок мына кече эле өткөн жылы Токмок шаарына президентибиз өзү поручение берип 1 миллиард акча бөлүп бергенбиз. Кече күнү биз текшерип барсак, алдарты жок акчаны. Кылган иши жок. Кылдым деген, жасадым деген бир эле ишине паркына барып көрдүм эле, парк деген тим эле укмуш ушундай бир мышык ыйлагадай акыбалда турат. Шаар болсо талкаланып жатат. Эч кандай бир же гүлү жок, же баардыгы куурап, же жолу жок, же башкасы жок, ушундай эме болуп кеткен.
Tekşerip kelip turup keçe эле ошол Токмак шаарынын мэрин камакка алдык. Кодошодо эле маселе Карабалта шаарында азыр. Карабалта шаарында дагы 1 миллиард бөлгөнбүз. Азыр текшерип атабыз. Бүгүн текшерип барсак, ошол жерде иштеген баягы подрядчиктин башчысы качып кетиптир. Азыр издеп атышат. Качып эч жака бара албайт. 1 сом жесе мамлекеттен, ошону 10 эсе кылып кайрадан кустуруп төлөтөбүз. Так? Biz ушундай мамиле менен, ушундай тартип менен гана мамлекетти көтөрө алабыз. Башка айлабыз жок. Анан кийин урдап атканды көрүп туруп деле унчукпасаң, же ошо урдап аткандарга батыр талакташ болуп алсаң, анда бул бийликтин дагы эл алдында кадыр-бакы кетет. Биз андай кылгыбыз келбейт, андай болбойт биздин бийлигибиз ушунда. Мына президентибиз дагы айтып атат, бизди эл бийлиги алып келген. Элдин ыраазычылыгы менен, элдин рахматы менен кетип атканда кетишибиз керек депчи. Биздин деле убактыбыз бүтөт. Ар бир нерсенин өзүнүн убактылуу, ченемдүү убактысы бар. Өмүрдүн дагы убактысы бар, кызматтын дагы убактысы бар, бийликтин дагы убактысы бар. Кайсы бир убакыт келет, биз да кетебиз. Садыр Кожоевич экөөбүз бийликте болбой калабыз. Бирок ошол маалда элден ыраазычылык, рахмат алып туруп жүргүбүз келет. Ошого чейин мамлекетибизди өсүп, өнүктүрүп, жанагы артка кайтуучу процесстерди жок кылып коюшубуз керек. Мамлекетибиз тартиптүү болуп туруп, алдыга өнүгө турган болуп калыш керек. Ошого бүт күч аракетибизди жумшап атабыз. Күнү-түнү чуркап иштеп атабыз. Ал эми ошол бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен мамлекетибиздеги мамлекеттик чиновниктерге дагы кайрылып айтып коём. Бул жерде 2 адам, 4 адам, 6 адам менен иш бүтпөйт. Бардыгы иштешине керек. Айыл өкмөтсүнбү? Айыл өкмөттү территориясын караган. Айыл өкмөттө нарушение болобу, жооп бересиң. Акимсинби? Акимдин территориясын караган. Губернаторсунбу? Губерниянын территориясын караган. Так. Эгер аны карабастан эптеп күн өткүзүп 5 жыл иштедим, 2 жыл иштедим, 3 жыл иштедим деп туруп, анан жанагыдай коррупциянын элементтерге аралаша турган болсоңор, бардыгын жооп бересиңер. Мамлекеттик чиновниктер. Мамлекеттик чиновниктерге мыйзам бузган мамлекеттик биз каарыбызды төгөбүз. А элибизге, Кудай буйрса, мээримибизди төгөбүз. Мына ошондо гана алдыга чыгабыз. Эми мурдагыдай болуп уурдасак да боло берет экен, туурдасак да боло берет экен, эптеп-септеп күн өткөрсөк боло берет экен чиновниктердин кызматтан өзүңөр кетип калганыңар жакшы. Эртең колуңардан апарып камап, кууп, жаманаттуу болгондон көрө иштегиң келбейби? Анда кызмат тапшырып бер. Могул жерде сенин араңарда жалындаган жаштар бар. Мен иштеймин, мамлекет үчүн кызмат кылам. Ушу районумду, айыл өкмөтүмдү, облустумду көтөрөмүн. Күнү-түнү иштеймин деген адамдар бар. Туурабы? Ошордап келели кызматка. Тууган урукту же болбосо тага жээнди тартып отура турган болсок, ошол бойдон биз эч жака алдыга жылабай калабыз. Ушул негизги биздин бүгүнкү күндөгү проблемаларыбыздын бири. Но өзүңүздөр билесиздер. Биздин акыбалыбыз боюнча мен бир аз артка 2 жыл, 3 жыл артка кайтып туруп айтып коеюн. 2 жыл, 3 жыл артка кайтсам, акыркы 30 жылды көзүңөргө элестейт. Көз алдыңарга элестейт. Эмне болду эне? Мына бир нерсени карап койгулачы. Уюшкан кылмыштуулук топ, ОПГ дегендер, чорныймын дегендер, положение смотрящиймин дегендер, бандиттер. Мамлекетти ороп алды беле? Ороп алган. Чырмап алды беле? Чырмап алган. Алар керек болсо бийликтегилер менен колтукташып кеткен. Ошол погон тагынган укук коргоо органдары менен, коопсуздук органдары менен, прокуратура, сот органдары менен колтукташып кеткен. Аларсыз эч маселе чечилбей калган. Керек болсо шайлоолордо дагы ошо чорныйлардын заманы болуп ошолор айткан адам шайланып калган. Ана ушуларды жок кылыш үчүн биз өтө чоң иштерди аткардык. Өтө кыйын болду. Туура, муну эми азыр айтсам боло берет. Буга чейин ой мага кыйын болуп атат, булар менен күрөшө албай атам, булар кыйын экен, күчтүү экен десең, алар бизди жеңип кетмек. Унчукпастан тиштенип, тиштенип туруп, тилибизди тишибизге катып туруп, күнү-түнү чуркап жүрүп, мына уюшкан кылмыштык топту жок кылдык. Бүгүнкү күндө мен уюшкан кылмыштык топтун мүчөсүмүн, бандитмин, кыйынмын, смотрящиймин, положенецмин, вор законмун деген каякта? Жогу болбойт мындан ары турганда.
Бүттü. Алардын заманын биз жок кылдык. Кудай кааласа. Мындан ары ар бир адам Кыргызстандагы өзүнүн пешене тери менен тапкан акчасын өзү гана пайдаланып, бирөөгө бир нерсе төлөбөстөн, бирөө артынан кууп келип акчасын албастан, же болбосо кыйнабастан, же бирөөдөн коркпостон, үркпөстөн жакшынакай болуп жашай турган заман келет. Мына келди ошол заман бизге. Биз азыр Кыргызстанда ачык айкын жарыя кылып айта алабыз. Уюшкан кылмыштык топ Кыргызстанда жок, мындан ары болбойт. Мына ушул маселени биз чечтик тургандар. Азыр бандитмин дегендердин бардыгы же качып жоголгон, же түрмөгө кеткен, же нарак кеткен. Жок. Эми экинчи бир чоң маселе бар. Кут ушунда чече турган. Бул коррупция маселеси. Коррупция дагы бизде чырмап алган толук койду. Коррупция дагы чырмап, акимдер акимдер капа болбоңуздар, конкретно бир акимди айткан жокмун. Ушул мамлекет кызматта тургандар, айыл өкмөттөн баштап, айыл өкмөтү, аким, губернатор, министрлер жана башкалар, мамлекеттик чоң кызматкерлердин бардыгы бир гана максат менен келип калган. Байыш үчүн келип калган. Байыш үчүн. Мамлекеттик чоң кызматта иштеп, байып, тегерегин байытып, бала чакасын мындай бир тоюндуруп, ичиндирип, жыргап жашоого гана келип калышкан. Эсиңиздерде болсо бир замандар болгон. Аким болуш үчүн канча акча төлөш керек, губернатор болуш үчүн канча акча төлөш керек, жыргап калышкан. Мына ошол замандарда жашап өттү. Эми мындай жок. Мына президентибиз алдыбызга ушул тапшырманы койду. Коррупция деген биздин мамлекетибизде болбош керек. Биз ошого жетебиз. Биз азыр коррупция менен аябасыз күрөшүп атабыз. Туура кыйын болуп атат, ачыгын айтайын. Коррупционерлер бул кыйын кишилер, себеби биздин жаныбызда, арабызда жүрөт. Алар менен күрөшүү өтө кыйын. Бирок ошону дагы издеп таап, жазага тартып, кийинкилерге сабак болсун деп иштеп атабыз. Кече күнү эле мына бир мисал айтайын. Кече күнү эле, кече кечинде 27-июнь күнү кечинде Бишкек шаарынын мэринин орун басары, вице-мэрди коррупция менен кармалды. Кече кечинде кармалды. Себеби мамлекетибизге келген инвестордан ишиңди бүтүрүп берем деп $50,000 акча алып алган. Мына ошонун $25,000 кайтарып берип аткан жеринен кармалды. Коррупцияга илештиңби? Баары бир кармаласың. Алганда кармаласың, же кайтарганда кармаласың. Баары бир кармаласың. Эртеби кечпи. Мамлекетибиздеги инвесторлордун бирөөсүнөн дагы бир тыйын эч ким албаш керек. Бир сом албаш керек. Алар толук бойдон мамлекетке төлөш керек. Урматтуу туугандар, Чаткал районунда билесиздер, кендер көп. Бүт бардык инвесторлор келип бул жерде жанагы жергиликтүү бийлик органдары менен, ушул укук коргоо органдары менен, чоң бийлик органдары менен кошулуп туруп, кендерди итбекер алышып, иштетишип, зыянды келтиришип, эч кандай пайда батасы жок эле жүрүшөт. Туурабы? Булар мамлекеттин, элдин байлыгын талап тоногонго үйрөнүп алышкан. Мамлекеттен элдин байлыгы элге иштеш керек. Мындан ары эч ким 1 грамм алтынды бир жака жөн көтөрүп кетпеш керек. Хорошо, сен акчаңды алып келип салдың, таптың. Сөз жок. Биз рахматыбызды айтабыз. Бирок ошонун кеңири, чоң бөлүгү биздин элибиздин жыргалчылыгына иштеш керек. Алтынды деле таап атышат, башкасын деле таап атышат, казып деле кетип атышат, жанагы деле кылып атышат. Бирок элдин турмушу оңолбой атат да, туурабы? Турмушу оңолбой атат. Жергиликтүү эл кандай мурда жакыр жашаса, ошондой эле жакыр жашап атат. Мамлекетибиз кандай мурда жанагыдай алсыз болсо, дагы деле алсыз болуп калып атат. Акен байлыктарды кайсы бир шылуундар алып чыгып кетип атат. Ошондуктан ушул маселеге азыр көбүрөөк көңүл бура баштадык. Мындан ары Чаткал районундагы ар бир кен иштеткен компания биздин учетто болот. Ар бир. Тосмомет түшүндүңбү? Так, ар бир компания чоң болобу, кичинеси болобу, ошолорду карап чыгыш керек иштерин. Кандай пайда келтирип атат, канча налог төлөп атат, канча пайданы өзү таап атат, ошол тапкан пайдасы канчасы бизде калып атат. Биз ушундай зерикпестен ушу отурган досконально ошонун баарын карашыбыз керек. Анан кийин кайсы бир чиновник 5-6 тыйын алып коюп туруп отура бериңиз.
5-6 alıp koyup durup, andan keyin özün çötüğünü işletmеш керек. Biz уже карай баштадык биринчиси. Мына birinci результатımız çıktı жақында эле. Full Gold Mining деген компания болду. Азыр деле бар. Алардын жасаган иштеринин, кылган иштерин баарын карап чыгып, көп нарушениелерин таап, бүгүнкү күндө 30% мамлекетке өткүзүп атат. Өткүзүп бүттүбү же бүтө элек билбейм, өткүзүп атат, өткүзүп атат 30%. Мындан ары ошол 30% мамлекеттики болот. Полностью. Биз контролдоп турабыз. Андан сырткары кетирген ошол кемчиликтерине канча төлөдү? 2 миллиард. 20 миллион доллар акчаны төлөдү. 20 миллион доллар акча мына жол алды иште. 20 миллион доллар деген акча бул 1,5 миллиард. Как раз 1,7 миллиард экен. Ошол жолду иштеп атат. Алардан алып акчасын мамлекетке өткүздүк. Мындан ары да ушундай болот. Могул жерде Vertex деген компания бар. Туурабы? Vertex компаниясы иштеп атасыңар, э? Vertex компаниясындагы азыр жок деген 30-40% мамлекет өткүзөбүз. Так, алардан нарушилерди таап, алардан дагы тапкан мурдагы прибыльдеринен жанын суруп туруп, сыгып алып туруп элге беребиз ошо. Мындай кылбаса болбой калды. Мындай кылбаса болбой калды. Себеби дегенде элдин байлыгын талап тоноп жеп кетип атышат. Биз мына жетекчилер бая башында айтып өткөндөй күнү-түнү базарына, субботасына, майрамына карабай чапкалап иштеп жүрөбүз. Президентибиз дагы ушул. Президентибиз дагы ушул. Күнү-түнү тынбайт. То тиякта, то биякта, то кабинетинде, то президент катары, мамлекетибиздин башчысы катары өтө көп эл аралык катташтар көп. 3 күн акыркы 3-4 күндө только самолетунда гана уктайт. Кече күнү Малайзиядан учуп келди түнкү саат 1:30. Аэропорт Манаска. Ал жерден заправка кылып алып самолетуну. Кайра ошондун үйүнө барбастан ошол эле Манастан самолеттен чыкпай туруп кайра учуп кетти Минскиге. Кечинде түнкү саат 2-де дагы учуп келди. Мына ушундай. Кээ бирлер ойлоп атат, бул жыргал жашоого келип калды. Жок. Ошондуктан жергиликтүү бийлик органдары, баардык мамлекеттик чиновниктер ушундай кылып иштешиңер керек. Күнү-түнү же суббота воскресенье бириң көлгө, бириң тоого, бириң отпуск алып туруп чет өлкөгө чыгып кеткендерди көрбөйм. Эгер кимдир бир ошондой кыла турган болсо, мамиле кылса, мамлекеттик кызматка, ал адамды биринчиден жоопко тартабыз, экинчиден сөзсүз түрдө кызматтан алабыз. Мындан ары ушул боюнча дагы катуу көзөмөлгө алгыла, Досмамбет, уктуңузбу? Жалал Абад облусу боюнча. Жалал Абад облусу боюнча чиновниктер каякта жүрөт? Эмне иш кылып жүрүшөт? Кайсы иштерди аткарып атат? Же болбосо кабинеттен чыкпай, ошол бийлигине ошол жүргүзгөн кызматына мас болуп жүрөбү? Ушунун баардыгын текшергиле керек. И мага постоянно отчет берип тургула. Мен бүгүн бекер сураган жокмун. Жана дежурный руководителдерди каякта жүргөнүн билбегени. Уктуңузбу? Отуруңуз. Биз ушундай гана мамиле менен мамлекетти көтөрө алабыз туугандар. Мен түшүнөм. Мен эми баягы министр здравоохранения эмесмин, министр социального развития эмесмин, министр МЧС эмесмин. Мен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасымын. Ушу мамлекетибиздин коопсуздугун сактоого, ошону камсыз кылууга милдеттүүмүн. Ошондуктан мени көпчүлүгү жаман көрөт. Жаман көрсөм эмне кылайын эми? Кызматым ушундай экен. Менин кызматым ушундай экен. Күндө-күн алыс ошол мыйзам бузган чиновниктерди же болбосо баш бербеген, тартипке баш ийбеген мыйзамды бузгандарды тартипке чакырып, аларды мыйзам чегинде жазалоого мен милдеттүүмүн. Чаткал районунда да ошондой болот. Айыл өкмөт башчылары экөө. Канча жыл болду иштегениңизге? 3 ай болду. Сиздикичи? 4 ай болду, жаңы келипсиңер, э? Район, то есть өзүңөрдүн территорияңарды толук карап чыккыла, туурабы? Мына азыр оба дейсиз. Мына Радомдун мен алдына барып көрдүм. Көзүмдүн кыйыгы менен карап сразу көрдүм. Эмнени көрдүм? Бүт бактары курап калды. Ошо суу коюп коюш кыйын ошо жерге. Ошону карап коюш кыйын. Ошол кимге карайсыз? Сизге карайбы? Сиз территорияңызга карайбы? Сиз Канчкыянын жетекчисиз, туурабы? Ошону карап коюш кыйын. Неужели ошону келип мен айтышым керек? Сиз чарбачыл болушуңуз керек. Карасаңыз чарбачыл болушуңуз. Эртең менен кечке чейин жүрүшүңүз керек.
Бул дарак эмне үчүн өспөй атат, бул гүл эмне үчүн солуп калды, бул жол эмне болду, бул эмне болду. Ушул сиздин кызматыңыз ушул. Сизди биз айтып аткан жокпуз, бар чегераны алып чегераны кара, же бирөөнү кармап кел, коррупцияны кармап кел деген жерибиз жок. Сиз чарбачыл болушуңуз керек. Ошондо өнүгө. Мен азыр келдим, мына сиз урушуп кетип калдым. Сиз чарбачыл болбосоңуз дагы эле бардак боло берет. Уктуңузбу? Күнү түнү тынбастан. Ана bir күн иштеп коюп, 2 күн дем алган токтотулабы. Күнү түнү тынбастан көчөлөрдү караңыз, кайсыл таш жакшы жатат, кайсыл таш туура эмес жатат, кайсыл жерде мусор жатат. Мына келгенде мен мусорумарды көрдүм. Өтөт мучкулайт, ошого көңүлүм түштү. Көңүлүм түштү ошого, мусорумарды көрдүм. Сиздики мусор кандай болуп турат, көрдүңүзбү? Эмне болуп атат ал жерде? Эмне кылып оңдойсуз? Эмне оңдободуңуз ушуга чейин? Оңдоп аткан жоксуз. Мусорду эмне кылыш керек? Кудайга шүгүр, ошол жерде тегерегинде жер өтө көп экен, туурабы? Сиз эмне кылышыңыз керек эле ошол жерде? Кана эмне кылышыңыз керек эле? Мына айтыңызчы. Бир эле мусорду башканы айтпайын. Упаковкалаштын кереги жок. Сиз ал жерде рекультивация деп коет. Орусча айтканда. Рекультивация деп коет. Аны үчүн сиз чоң трактор барбы? Каза турган. Экскаватор барбы? Экскаваторга барып ошол казышыңыз керек. 1, 2, 3, 4, 5 чоң ямаларды казып коюшуңуз керек. Мына яма толдубу? Аны жакшыраак кылып рекультивация кылышыңыз керек. Все, как будто мусор жок, нормально. Үстүнө чөп өсүп кете берет. Экинчи яманы башташыңыз керек. Экинчи яма толдубу? Аны жакшыраак кылып рекультивация кылып коюшуңуз керек. Так, ушинтип кете беришиңиз керек. Ошондо мусорумуз да көрүнбөйт, билинбейт. А сиздин мусоруңуз азыр талаалап, бүт талаалап ошо төгүлүп чачылып жатат. Так, сасып, ирип жатат ошол жерде. А жанында болсо айып турат. Көрдүңүзбү? Мына сиздин чарбачыл эместигиңизди билинип турат. Чарбачыл болушуңуз керек. Ар бир мамлекеттик кызматкер ушундай нерселерге көңүл бурганда гана биз оңолобуз. Аны ар ким келип алып мен алыгы түртмөй жүрбөй, түртүп туруш керек болуп. Аким, мына Чалкар район акими ушул маселелерди карагыла. Күнү түнү жүргүлө. Ар бир маселе. Мына мен айтып койдум, азыр эми барып эртең мусор чукулайсыңар болуш менен токтоп калбагыла. Ана башкалар иштейт. Башка дагы жумуш болуп атат. Мына эмелериңизди караңыз, жанагы садиктердин алдыгын караңыз. Ар бир садиктерди, ясилердин алды жөн эле жаркырап жайнап, гүлдөр эгилип, чөптөр чыгып, жанагы тал теректер өсүп, сонун болуп туруш керек. Азыр садиктердин алдын карасаң, баары курап жатат. Мектептерди кудушетип караңыз. То есть буну айткан себеби, урматтуу туугандар, биз эми мындан ары ички проблемаларды карайбыз. Ички проблемалар менин колум бошоду эмичи. Мен эми колум бошоду. Эми айтып коеюн, капа болбойсуңар, чиновниктер. Чиновниктер барлык жерде өзгөргүлө, ишиңердин режимин өзгөрткүлө. Макулбу? Отношение к работе деп коет. Ошол жумушка болгон өзүңөрдүн мамилеңерди өзгөрткүлө. Өзгөртпөйсүңөрбү? Канчага чыктыңыз сиз? Канчага чыктыңыз? 48 жап-жаш турбайсызбы? Жап-жаш экенсиз. Сөз иштей турган убагыңыз экен. Же чарчасаңыз, же иштей албасаңыз, анда айтышыңыз керек да кетсиңиз, давайте бир жакшыраак балдарды коелу, иштейин деген болду. Макулбу? Ошол үчүн жакшы деп атканынан айтасың, туруп туруп. Мен аз кемчилигин айтып алайын. Силер кийиме кеткенде мактай бересиңер. Рахмат. Макулбу? Ошон үчүн сизге мен айтканым эми жакшылап иштеңиздер. Урматтуулар, азырынча мен пока сизден нарушение таба элекмин, сизди сиз деп сүйлөйм. Эртең бир нарушение таап алайын. Нарушение табылгандан кийин очень жесткое отношение менен. Колу бутуңузду кайрып туруп апарып камерага тыгып, ошол жерде жаныңыз суруп туруп 5-10 жыл бергенде анан кийин ошондо эсиңизге келесиз, айтасыз. Айттаңыз бер, ошол эле токтотуп коюп болупмун депчи. Ошого жеткизбеңиз, макулбу? Отуруңуз, пожалуйста. Урматтуу эл журт, сиз отура бериңиз. Сиз Терексайдансыз да, сиз? Терексайда да бардак көп болсо керек, эми аны карайсыңар өзүңөр. Отуруңуздар. Урматтуу эл журт, эми мен бул маселелерди айтканым себеби ушул маселелердин баардыгын бизге
урматтуу президентибиз алдыбызга тапшырма кылып коюп атат. Айтып атпайбы? Күнү түнү иштеп атканда. Кээде түнкү саат 12-1 чейин отуруп алып ушуларды айтып, ушулардын мен айткан сөздөрдүн ар бирине чейин айтып туруп, кеңешмелерди өткүзүп отурат. Президент айтып кала бербеш керек да, туурабы? Биз дагы айтып кала бербешибиз керек. Жергиликтүү эл журт бизге жардам бергиле. İştemege чиновниктер болсо, туура эмес иштеп аткандар болсо айткыла. Ал айткыла десе анан кийин иштеп аткан адамга үстүнөн арыз жаза бербегиле. Ал да керек эмес. Анан адамды тажатып да жибербегиле. Себеби дегенде адам иштеп аткан үстүнөн арыз жаза берсе, текшере берсе, ал тажап да кетет. İşte койчу, текшере берет экен деп. Чындап мындай фактылар, уурдаган фактылар жана башкалар болсо, то башка иш. Макулбу? Ошондуктан тынч болуңуздар, ден соолук болуңуздар. İşinizde iyilik olsun. Ona ben size ayttım. Raddonumарды толук бойдон капиталдык ремонтун өткүзүп, керектүү жабдуулар менен 4 айдын ичинде жабды берем. Рахмат. Анан азыр суроолор барбы десем, залдын жарымы суроо бергенге келип турат, мен билем. Макул бир 3-4 адам айткыла, анан кийин мен дагы ишти кылайын. Бүгүн кечке дагы 2 жерге барып үлгүрүп калышым керек.